Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кармалды. Улуттук коопсуздук кызматынын мекемелер аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү боюнча долбоорду ишке ашыруунун ар кандай баскычтарында коррупциялык фактылар боюнча кылмыш иштерин иликтөөнү улантууда. Сотко чейинки өндүрүштө мурунку биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин өлкөнүн жогорку саясий жетекчилигинде иштеп жатып, канадалык Центра компаниясынын өкүлдөрү менен жең учунан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтиргени, аталган компаниянын кызыкчылыктарын ишке ашырууга багытталган кылмыштуу иш-аракеттери аныкталды. Тергөө иштеринде Сарпашев Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө жооптуу кызматтарды ээлеп туруп, Центранын кызыкчылыгында мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мөңгүлөр жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана кабыл алууга тоскоолдук кылган. Мындан тышкары Сарпашев кылмыштуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кумтөр Gold Company ишканасына мөңгүлөрдү иштетүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө, Кумтөр кенинде жайгашкан Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүнүн талкаланышын алып келе турган республиканын суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн өлкөнүн парламентинин кароосуна киргизген. Сарпашевдин тергөө тарабынан аныкталган кылмыштуу аракеттерин эске алуу менен 17-июнда кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү коррупция боюнча кылмышка шектүү делип кармалды. Жакынкы аралыкта Тайырбек Сарпашевге карата жогоруда айтылган кылмышты жасоого шектүү экендиги жөнүндө билдирүү жөнөтүлүп, Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту баш каргоо чарасын карайт.